Шумдуктун оту жанды. Жолой менен чоконун эсеби боюнча эмне үчүндүр кыш быйыл эрте түштү. Анча-мынча айдаган жүгөрүлөрү үшүккө чалдыгып пышты. Чокодон 15 күнү кийин айдагандыктан Эркинбай дегендин жүгөрүсү үшүп кетип, тутам тутпай калды. Айылдагылардын баардыгы эптеп кышкы эгиндерин камдап алышкан. Эң акыркы керек жарактарын кечээ алып келишти, бирок чоконун уулу менен алым аттарын жыктырып жиберип жөө келишти. Жоголгон малдардын баардыгын чоко куур этектин уурлары алып кетип жатат деген Айдарбектин көбүнчө албай старшынын шумдуктуу ушагы таралгандыктан эл арасы анчалык бейкут эмес. Мурунку кое берүүдө жүргөн малдын баардыгы кайтарууга түштү. Айрыкча көк суудагы элдер кулагынан үрктү. Кокус ууру алдырып кетсе, чоконун уурлары алып кетти дешчү болду. Үйдөн олоң жырым, оттук бычак жоголсо да, чоконун куур этектин жылдырмалары жылдырып кеткен чыгаар деген сыяктуу ылакап сымалдар чыга баштады. Өткөн күнү албай старшынын бир тай жоголгон имиш. Чынбы жалганбы белгисиз, айтоор жоголгон бычактын сабы алтын кылып, тайдын төлөөсү үчүн чоконун уулу менен алымдын атын жыктырып алат. Биздин айыл бирөөнүн тай эмес, ийнесине да кара сынабайт деп, алымдардын карганы барызданганын эч ким тыңшыбайт. Эчтеме эмес, ууру тойгончо же өлгөнчө карганат деп кайра мазак кылышат. Атаңа алат жүзү каралар. Кайсы беттери менен бизди каргагылары келет деп окуяны угаар замат Каныбектин кыжыры кайнап ачуусу келген. Уулум, бирөөнүн кылына кара санаба. Ак жеринен караланып бирөөгө акыңды жибербе. Азамат болсоң, албай старчынын күлүк атын уурдап кел. Анан алым экөөңдүн атыңды жеткирип бербегенин көрөйүн деп чоко уулун ууруга жибермек болгон. Каныбек да макулдугун билдирген, бирок түндө тушаардан кар жаап салды. Из билинип калат. Колго түшүү сөзсүз. Анын үстүнө ашуулардын баардыгы бүтүп калды. Кечээ кечинде эле капкара болуп жаткан жер бүгүн башкача көрүнүштү. Так асканын бети, таштын көбөөлү гана кара болбосо, башка жердин баардыгын кар каптаган. Жаңы келген келиндей актан чүмбөк салынгандай болуп, карагай, арча жана башка түркүм жыгачтардын бүчүрлөрү карларын көтөрө албай ийилип турат. Күндүн нуруна чагылышып, кар карарган көздү уялтып карыктырат. Кечээ күнү үйлөр арасында жылаңайлак, жылаңбаш чуркап ойноп жүргөн балдар бүгүн капаска түшкөн бөдүнөдөй болушуп, коломтого буттарын салып, от башында олтурушат. Өтүгү жокко өзүм барам, тону жокко салам айты бар деген кыш түшүп, кийими жокторго өкүм кыла баштады. Кар жаңы түшкөндүктөн уучулардын, айрыкча бүркүтчүлөрдүн бүгүнкү кызыктарынын саны жок. Эркинбай деген уулу экөө таң ата түлкү кагып чыгып, бүркүткө 3 түлкү алдырыптыр. Жаркынбай деген бүркүтүнө 1 түлкү, 1 карышкыр алдырыптыр. Бирок бүркүтүнүн бутун карышкыр чайнап койгондуктан бүркүттүн тууруна кондура албай капаланып жүрөт. Чормон деген бүркүтүн түлкүгө салса, ал түлкүнү көрбөй барып, асканын арасында турган текеге барып жабышып, теке чоочуган бойдон зоокадан алыс кетип, бүркүт да, теке да өлүптүр. Кечээ кечинде Керим деген уюн айдап албай, талаага түнөп калган экен. Эртең менен келе жатып тетиги беттен учуп өлдү. Тек бүгүнкү болгон жаңылыктар айта берсе түгөнгүс. Күн түш. Айылдагылардын баардыгы Каныбектин үйүнүн жанына чогулуп алып, чыккан чыгаша, тапкан табылгалар жөнүндө айта башташты. Айрым болгон окуяларды сүрөттөп айтышып, уламдан улам сөз дүкөнүн кызытышты. Бир-эки бала изин кууп барып, коңулдан коюн кармашкан экен, жолборс кармагандай чоң кубаныч менен талаша тартыша мактанып айтып чыгышты. Сөз кылып дуулдап жатканда төмөн жактан чыккан 3 аттуу кишини көрүштү. Булар ким болуп кетти? Деди олтургандардын бири. Шашылыш иштери бардай. Калмак жүрүш менен келе жатышат, деди чоро. Мингендери айгыр көрүнөт. Айгыр минген кайсы байдын балдары болуп кетти экен? Старшындарга дейм. Жөнү бар. Ошолор туура. Тиги кара айгырчан Колбаатыр элүү башы. Тиги тор айгырчан болсо болуштун жасуул экен. Ой, тиги жерде айгырчан Алымбек старчынын өзү туура. Шашпагыла. Келгендери ырас болду. Албай старчысы жыгып алган 2 аттын төлөөсүн эптеп төлөп берип кетер дейм деп Каныбек жагындагыларга карады. Ал 2 аттын төлөөсү өзүнчө. Азыраттан буту түшө элек жатып чыгым төлө дейт. Анда Эркинбай эмне дээр экен деп чоро эмне үчүндүр Эркинбайды тамашалады. Ыгы келбесе айта турган сөз ачык го деп
Эркинбай Каныбекке карап күлүп койду. Бүгүн жаңы кар түштү. Чоконун айылындагылар буйрса да буйрбаса да ар түрдүү аңдарды кармашты деп кеп салып жатышкандыр деди алым. Балким көздөрүнө Эркинбай акем кармаган 3 түлкү элестеп келе жаткандыр деп Каныбек күлдү. Тамашалуу сөз менен эл арасы жандана түштү. 3 кызыл түлкүнү Эркинбайдан сөзсүз алышат. Келген сайын түлкүнү аттарына артып кетишет. Былтыр келгенде түлкүнү бир атка артып алса да Эркинбайдын калтаарына көз артышты. Кудай билсин, өзүңөр билгиле. Эптеп Эркинбайга бир мингичтик ыгын келтирип бериңиз деп калтарды Алымбек старчыга алып бергенмин. Бирок эч нерсе бербей койду деп каттуу нааразы болгонун далилдегендей Чоко кабагын чытып койду. Дурус. Эми келишет. Элүү башы деп мени көрсөтөсүңөр. Мен бир койду соям. Колдо бар тамакты алдыларына коям. Эртең менен чиренип турушат. Камчыны бүктөп туруп, тебетейлерин ары бери кагып, тебетейлик бирдемеге жетпей койдук деп каңкуулашып мени карашат. Анан мен силерди карайм да деп Каныбек Чокого көзүн кысып койду. Бизди караганда эле 3 кызыл түлкүнү жаңы алган Эркинбайдын карайсың да, деди Чоко. Жок айланайын, Каныбек. Мени түк караба. Үй бүлөнүн баардыгы кыпкызыл жылаңач олтурбайбы? Ошолорго бирдеме алып берейин. Балекетиңди алайын, Каныбек. Мага караба деп Эркинбай безилдеп жибергенде олтургандардын баардыгы кыраан каткы күлүп жиберишти. А келе жаткан атчандар жакындап калышты. Береги алдыда ултурлап келе жатканы Сооронбай болуштун жас оолу Тагай, жашы 30дан өтүп калган узун бойлуу, кокосу оркойгон чапчаак кара жигит. Тагай. Камчысынан кан тамган, оозунан азаптын оту жанган Тагай. Таанысаң Тагайыңмын, тааныбасаң Кудайыңмын деп жүрүп, бул сөзү эл арасында ылакап болуп кеткен. Тагай келе жатат дегенде ыйлаган бала соорунуп, бүтпөгөн чыгымдар бүтүп калат. Баланча киши айдап келе кал деп Сооронбай болуш жумшаса, Тагай ал кишиге ат мингизбей жөө айдап барат. Ал дайыма элдин жакшы аттарынан ылоо мингендиктен куюн учурган жүндөй ызгып, эртең менен көк суудан көрүнсө, түштө сопу коргондон, кечинде күлчөдөн түн ортосунда өзгөндөн же оштон көрүнөт. Теги көк нооту ичик кийип, кара баркыттан көбөө карматып, кызыл саңсаңдак кыдат койдуруп, жаба салма тебетейин кийип келе жатканы Күлбарак, 50 башы. Мындан 5 жыл мурун бийге кандидат болгон экен. Ошондон бери айылдагы келиндер жана элдин бир тобу бияке дешет. Ошондуктан бияке дебей 50 башы деген кишилерди жана келиндерди Күлбарак өлгүдөй жек көрөт. Күлбарак ташы оглу дегизип, мөөр жасатып алгандыктан кыймылдаган иш болсо эле растыгына мөөрүмдү басам деп тура калат. Качанкы бир Күлбарактын иштерин, улак тартышкандарын же ат чабышкандарын болбосо башка бир иштерин айтып мактап турса, Күлбарак андай кишилерди өзгөчө жакшы көрөт. Анча-мынча буктурмалап, алыс аттырган калптар менен мактай берсе да, Күлбарак жылмайып күлүп коюп, кубанып уга берет. Жана андай калптар менен эл алдында мактангысы да келет. Эгер ал мактоонун калп экендигин айтып кое турган болсо, ошонун калп экенин ачпай койсоң өлөт белең деп, ал киши менен аябай каршы боло баштайт. Куке деп калпчыныңды койгулатып мактап, тамагын майлап турган киши гана Күлбарактын кыяматтык досу. Арткысы Алымбек старшын. Анын старшын болгондугуна 10 жыл болду. Ошондон бери далайды сыздатып, далайды боздотуп келет. Эч кимге ырайым кылбаган, барып турган кара мүртөс. 50-гө жаңы чыккан чарчы бойлуу сары киши. Муруту сейрек, кулагынан ылдый, эки жагында 2 топ сакалы бар. Эгинде эчтеме жок. Чыгым убагы менен бүтпөй ачуусу келгенде уй чайнаган сакалданган ит деп Сооронбай болуш көп тилдейт. Бир тыйын акысын же бир тыйын чыгым акысын аласасын Алымбек кишиге кечирип көргөн жан эмес. Убал, сооп деген сөздөр өмүрүндө эсине келбейт. Жок, бар деген сөздөрдү өлүп бара жатса да биринен бири ажыратпайт. Ачуусу келген адамга же жаман көргөн адамына чыгымды өз каалаганынча салат. Алардан чыгым аркылуу качанкыдыр бир кегин алат. Түгүнгө бир тыйындан чыгым түшө турган болсо, аны 10 тыйындан кылып жыйноо Алымбектин ташка тамга баскандай адаты. Алыке деп ардактап, козусун өңөртүп, кымызын арттырып жиберип турган адам болсо, андай адамдарга чейрек тыйын алык-салык төлөтпөй да коет. Алымбектин дагы бир адаты боло турган. Ал өмүрүндө адамды атынан жөн чакырбайт. Уялып кадырлаган же корккон адамдарын гана
жөн чакырбаса, башкалардын бардыгына өзүнчө ат коюп чакырат. Анын коюп чакырган аттары элдин арасына шылдыңдуу түрдөгү ылакап сымалда болуп кетет. Алымбектин кол алдындагы адамдарынан 10 кишинин аты Тобокел эле. Алардын кайсы жердеги Тобокел экендигин эл алардын аталарын, айылдарын сүрүштүрүп келип билишет. Бирок кийинки күндөрдө алардын кайсы Тобокел экендигин Алымбектин койгон аттарынан улам эле ажыратып билише турган болушту. Алымбек аларды шиш баш Тобокел, көк баш Тобокел, чоң баш Тобокел, чааргы Тобокел, бааргы Тобокел, кейбир Тобокел, тетик Тобокел, кеттик Тобокел, жакшы көргөн адамы, чогоол Тобокел деп атачу. Жума аттуулар 5, шиш баш жума, кош баш жума, түк баш жума, сары жума, салпаң жума дейт. Чоко аттуулар 3, кара сакал чоко, теке сакал чокосу, ушул чоко. Айылдагылардын анча-мынча сыгым чугуму бүтпөй калганда, оозуңа наалат теке сакал чоко, кыл жуугуч сакал чоко, куураган сакал чоко, сирке сакал чоко деп жерден алып көргө, кийирип элдин көзүнчө тилдеп, кээде сабапта жибере турган. Чыгым төлөө учурундагы Алымбектин катаалдыгы бул айылдагылардын жүрөгүнө тамга болгон. Алымбек чыгым жыйнаганы келет экен деген кабары болгондо, айылдагылар капа болуп, ичкен аштары алкымдардан өтпөй турат. Аттуулар айыл четине келди. Алардын келе жатканын сүйбөгөндөй айылдагы иттер алдыларынан утуру үрүп чыкты. Элүү башы, старшы, би, болуш, датка же башка кадырлуу даңктуу адамдар келе жатканда утурлай басып, колдорун боорун алып, беш бүктөрүп салам айтып, алардын аттарынын жылоосуна жапыша калуу бул жердеги элдердин адат болгон зат эле. Эгер антип жасакерленип турбаса, алардын көрбөгөнү көр болот. Өткөн жылы күзүндө Айдарбек татка бир топ адам менен келе жатканда, чоро ал адамдардын келүүсүн күтпөстөн экинчи жолго түшүп кете берет. Мага кол куушуруп салам бербей өтүп кеткен ким деп Айдарбек чокону чакыртып алып урдурган. Акырында чоко жалынып жатып, атып, араң кутулган болчу. Бирок азыр кызык болду. Келе жаткан аттууларды кадырлап тосуп турган белги эч кимде болгон жок. Алардан мурда оозунуп, эч ким салам айтууга да камнышкан жок. Элдин түрүн көрүп чочуладыбы же кыла турган шумдугунун изин жашыруу үчүн жойпуландыбы? Айтор «Салам алейкумдар» деп тагай салам айтты да аттын алууну күтпөгөндөй түшө калды. Бир бала барып гана тагайдын колунан чылбырды алды. Ат ал деп башкасы эчтеме деген жок. 1-2 кишиден башкасы саламды алыга алышкан да жок. Алымбек менен Гүлбарак элдин четине келип тура калышты. Салам айтпай алыга алып үйрөнгөндүктөн беркилерден мурун салам айтууну намыс көрүштү. Бирок элдин түрүн байкап коюшту да кандайчадыр кичипейилдүүлүк кылышкан болуп, «Салам алейкум» деп салкын гана айтышты. «Ва алейкум ассалам, түшүңүздөр» деп Каныбек менен Чоко дагы салкын алыга алышты. Түшкөндө карга түшмөк белек, элүү башым. Үй жаңа баспайлыбы деп эмнегедир тырчып Алымбек сурдана түштү. Кардын үстүнө биз деле турбайбызбы? Эгер түшкүң келбесе жумушуңду айт деп Чоко дагы тырчый түштү. Ойлогон арамдыктары жөнүндө шек алдырып койдумбу дегенсип Алымбек бир түрдүү ыңгайсыздана түштү да, мейли, жумуш бүтө калса атчан туруп кайтууга да болот деп тебетейин алып селкип койду. Эмне жумушуңуздар бар эле деди Чоконун уулу. Түтүнгө 20 сомдон чыгым түштү. Бүгүндөн калбай чогултуп жибергиле. Эртең кайткыдай бололу деди тагай. Эки колун аркасына алып, камчысын булгулап туруп. Дурус. Чыгым үчүн келе жатканыңарды өзүбүз да билгенбиз. Чыгым жөнүндө бул жердеги элүү башы менен сүйлөшкүлө деди Чоко. Чоконун бул сөзүнө таңданып, келгендер бирин-бири карап алып, кайра Чокого карап эдирейишти. Мына кызык. Ал кандайчы элүү баш? Аны биз билбесек, же биз дайындабасак, көрүнгөн адамды элүү башы болууга кандай акысы бар? Деди Алымбек старшы сурданып. Өзүбүз таанысак болот. Сен дайындабасаң өзүбүз дайындап алганбыз деди Чоко. Мурунку айткан сөзүнүн ыңгайсыздыгын сезе койдубу, же элдин түрүн көрүп башкача акыл таба койдубу? Андай болсо мейли Чоке. Иш кылып, жакшы иштеп, даражасы улуу адамдардын жана Ак падышанын айтканын орундатып турса болду. Кана балам, түтүнгө 20 сомдон чыгымдарыңарды чогултуп жибергиле, баса. Атың ким балам? Деди Алымбек. Атым Каныбек, деди Каныбек. Каныбек?
деп үчөө тең чочуп кетишти. Күтүлбөгөн жерден куугундап жүргөн Каныбек'i өзүнө элүү башы болуп турушу таң калаарлык иш болду. Бирине бири алайып карашып, эмне айтаарын да билбей калышты. Каныбек чоконун үстүнө келгенин угушкан, бирок анын элүү башы болгонун угушкан эмес. Качкын болуп жүргөн Каныбекти элүү башы болот деп үч уктаса түшүнү дагы ойлошкон эмес. Көздөгөнү көз алдынан чыгып, тилегени туура келгендей Күлбарак Алымбекке иш жайында деп шыбырады. Арааңарды ачпагыла жакшылар. Өзүңөр 20 сом эмес, 20 тыйын төлөйсүңөрбү? Төлөйсүңөр, деп Каныбек буулуккан ачуулуу үнүн чыгарды. Дагы бир далай сөз айтууга ыңгайланса да айта албады. Жүрөгү алып учуп, көздөрү жайнап, өңү кумсара түштү. Мындай сөздөрдү өмүрүндө угуп адаттанбагандыктан тиги үчөөнүн тең жандары чыгып кете жаздашты. Каныбек, Айдарбек татка менен Зуннахунга кылган кылыгыңды бул жерде кылба. Бейкут жаткан момундарга бузукулук отун жакпа деп Тагай таноолорун кыпылдатып, кылычынын сабынан кармай калды. Бул бузук баардыгын бузуп бүтүргөн турбайбы? Көрбөй турасыңарбы деп ачуулуу көзү менен Күлбарак Тагайга карады. Койгула, андай эмес. Кызууланышпай сүйлөшөлү. Жигит болсоң шок болбосоң жок бол деген эмеспи? Каныбек жаштыктанбы же мастыктанбы, андай иштерди өткөрсө өткөргөн чыгар, эчтеме эмес. Мындан ары жакшы иштеп кетсе, Каныбектин кылган кылмыштарын ким болсо да кечирип коймок. Койгула, деп Алымбек көп амалынын бирине салып жайгаштырган болду. Балдар, булардын аттарын алгыла. Алым, үйгө кийиз салдыр. Булар менен жай олтуруп, акыйнек айтышалы деп Каныбек арка жагында турган жигиттерге көзүн кысып койду. Эки жигит жарыша басып барды да Күлбарак менен Алымбектин атын жылоолошту. Чоконун уулу Тагайдын жанына барып тура калды да: Тагай мырза, кыңыраагыңды бери кылчы. Кокус ачууң менен бирөөбүздү чаап жиберген турасың, деп Тагайдын кылычын сууруп алууга умтулганда Тагай кылычын кармай калды. Бирок Чоконун уулу Тагайдын колун булкуп жиберди да кылычты кынынан сууруп алды. Айланасында тургандардын түрүн көрүп, Тагай каршылык кылган жок. Бул окуяны көрүп турган Алымбек менен Күлбарак аттарынан акырын түшүштү. Иш ушундай болсун жакшылар. Түтүнгө 20 сом эмес, 20 тыйын төлөй турган эч ким жок. Кана, 20 сом жараган 2 асы эмес, 2 улак табууга кароосу жетпегендер кайдан табат? Кайсы бетиңер менен ушунчадан сал калып жүрөсүңөр? Элдин көз жашынан коркпойсуңарбы? Коркпойсуңар. Силерде адамгерчилик жок. Итке темирдин баркы жок дегендей, силерге мындай бечара элдин баркы жок. Элдин зарлаган койгону менен силердин жумушуңар эмне? Көздөгөн максатыңар ордунан чыгып, өз бала чакаңар ток болсо болду. Дал ушундай жакшылар. Ууру ит адат кылбаса, үйгө киреби да, тумшукка чыкпаса кыңшылап билеби? Эми силер дагы билгиле. Кечээки албай старшыңар жыктырып алган 2 аттын ордуна 2 айгырыңар калсын. Өйдө карасак тик көз, ылдый карасак сүзмө сөз дейсиңер. Кылдан кыйкым таап, жонду тилип кайыш аласыңар. Токмоктогонуңар аз келгенсип, тогуздап айып саласыңар. Бирок силер сыяктуу кылып айып алалы дебейбиз. Алымбек старчын, өткөн жылы Эркинбайдын калтарын алган экенсиң. Ал үчүн тиги айгырыңарды таштагыла. Өзүңөр жөө айткыла. Аты жок бечаралар кандайча кыйналаарын сезгиле. Кечээ күнү Чоконун уулу менен Алым кандай ыйламсырап жөө келсе, силер да ошондой болуп үйүңөргө жөө баргыла. Эгер бул айтканыма макул болбой турган болсоңор, жаныңардан үмүт кылбагыла. Баргыла эме, деп Каныбек каарын төгүп Алымбекке карап тигилди. Мурун мындай кордук көрбөгөндүктөн жана мындай өкүмдөргө моюнсунуп көрбөгөндүктөн Алымбектердин күйбөгөн жери күл болду. Тагай ичиндеги кайнаган ачуусуна чыдабай, тишин тишине басып кычыратканда анын жаак эттери бөлөк-бөлөк болуп түйүлө түштү. Алымбек көпкө чейин эмне айтаарын билбей, ичиндеги ачууну тышка чыгаруунун амалын таппай буулугуп турду да: "Шашпагыла, оорулар", деп угулмаксан күн кеткенде жанында турган Чоконун уулу жалт карай калды. "Оорулар?" деген сөзгө жаны чыгып кете жаздадыбы? "Эмнеңерди уурдап алдык эле? Жетим улак уурдаган жерибиз болсо далилдегилечи", деп Чоконун уулу Алымбекти жакадан алды. Чоко уулунун колун Алымбектин жакасынан чыгарып койду. "Урматтуу төрөм, сизди улуу даражаңызга поклон кылабыз.
Сиздин улуу даражада болуп, абийир таап, көп жашап, бактылуу болууңузду Алладан жана ак падышадан тилейбиз. Кол алдыңыздагы букараларга адилеттик менен иштеп, терсти тезге салып, даражалуу адамдарыңызга дагы даража берип, бак кондурууңузду сурайбыз. Урматтуу төрөм, биздин кол алдыбыздагы жашаган элдерди сиздин айтууңуз боюнча тартипке салып кармоого аракет кылбаңыз жана аракет кылып жатабыз. Бирок айылыбыздан бир топ кесептер чыгып, эл арасын бузуп жатат. Тынч жаткан элдин малын уурдап бүтүрүп жиберишти. Өткөн жылы жайында бир топ төрөлөр келип, көк сууда жер ченеп жүрүшкөн учурда 5 аты жоголгонун өзүңүзгө маалым. Бирок ал жоголгон аттардын дайыны чыкпай кеткен. Биз төрөлөрдүн аттары жоголгондугуна чоң капа болуп, 5 старчыдан 5 ат алып бергенбиз. Акыйкатын текшерип келгенде, ал жоголгон аттарды Каныбек деген уурдап барып, Кашкарга сатыптыр. Мунун чындыгын Албай старчын, Алымбек старчын, Күлбарак элүү башлар жана башка билген адамдар толук далилдеп олтурушат. Дагы өткөн жылы күзүндө көк суудан бир стажник өлүп, аты менен өзү табылып, жарактары табылбай калгандыгын билебиз. Анын өлүмү жөнүндө бизге дагы далай кысымдар болгон. Ким өлтүргөндүгүн таба албай койгонбуз. Кийин сүрүштүрүп келсек, аны дагы Каныбек өлтүргөн көрүнөт. Анткени ал стажник кетип бара жатканда, артынан Каныбек кетип бара жатканын Алымбек старшын, Күлбарак элүү башы өз көздөрү менен көргөн экен. Улуу даражалуу төрөм, биз Каныбектин кылган иштерине чыдай албайбыз жана сиз дагы чыдай албайсыз. Аны кармап, колуңузга салууга эч мүмкүндүк таба албадык. Анткени анын айылындагылардын баардыгы капкайдагы чогулган уурлар, баардыгы мергенче. Анын үстүнө жакында гана 100 мылтыкты ок дарысы менен Каныбек Кашкардан алып келиптир деген имиш бар, дегизип кат жазып, ал катка Зуннахундан келген катты кошуп, Айдарбек Сооронбайлар Карабекти Ош уездинин начальнигине мындан 6 күн илгери жиберишкен болуучу. Өздөрүнчө келип Каныбек менен беттешүүдөн коркушкан эле. Кечеге-кечинде 20 полициясын ээрчитип, пристав дагы келген. Алар жарактуу, кокус майып кылып алышат деген сөздү угушуп, Алымбектерди чалгындыкка жиберишкен. Алымбектердин максаты 20 сомдон чыгым жыйуу эмес. Булардын жарактарын жана кандай абалда экендигин билип эле. Бирок алардын жүзү каралык ойлору тетири чыкты. Кечеге-кечинде бул аялда кеңеш болгон. Алымбектин чыгым жыйууга келе турган учуру болуп калганын, чыгым төлөп жүрүп жылдан жылга Насияга чалынышканын, старшын болуштан көргөн кордуктарын айтышып, кайбирлери ыйлашкан. Чыгым ар кимдин алына жараша түшө турган болсо төлөйлү, болбосо төлөбөйлү дешип, баардыгы бакталашып убадылашкан. Бул окуяны туйбай калгандыктан Алымбек адатынча аңыраңдап келип, тумшукка чаптырган иттей болду. Алымбек бул айылга келген сайын айтканын алып кете турган. Өткөн жылы Сооронбай миңбашы Ошко бир гана жолу барып келгенде, болгон чыгымдарды түтүнгө чагып бөлгөндө, бул айылдын түтүнүнө 1 сомдон түшкөн. Бирок Алымбектин напсысы бузулуп, болуштар Ошко барып келген мынча чыгым болду. Бийлердин тобунда мынча чыгым болду. Көк сууга пристав келгенде түтүнгө союш союлуп, түкүнчө акча берилди. Дагы баланча болду, бастанча болду деп санап олтуруп, түтүнгө 5 сомдон чыгым деп салган. Жоктун жону каттуу, өгүздүн мойну каттуу деп 5 тыйынга күчү келбегендер дагы ыйлай-сыктай амалсыз төлөгөн. Биринекин малы барлар баалап мал беришкен. Малы жоктор чокой баасы менен ар түрдүү асыл терилерин беришкен. Териси менен мал жок шордуулар ар кимге баштарын байлап, күчүн баалап беришкен. Алдына салып айдаган малын айтпайла. Жалаң гана кызыл түлкүнү Алымбек пиратка алдыртып кеткен. Эсептелүү чыгымды төлөп берип, калган мүлктү Алымбек чымын камаган жүргөмүчтөй болуп ооруна басып алган. Алымбектин сары маңка катыны кийген сүлөөсүн ичик, түлкү ичик, илбирс ичиктер шордуулардын тамак акы, маңдай терилеринен жаралган. Алардын кийгени торко, мингени жорго болуп дуулдап жүрүшсө, шордуулар былтыркы Насиялардан быйыл да кутула элек. Ушинетип шордууларды жан сактатып жүргөн Алымбек бүгүн бул ишке түшүнбөй олтурат. Тагай болсо бул ишти түшүндө көрүп жаткан сыяктанды. Эш ушундай, Алымбек старчы. Айдарбек татканга Сооронбай болушка салам айтуу бар. Бизге деген асманын таштап жиберсин деди да, Каныбек ордунан туруп четке карап басты. Каныбек балам, байкабастыктан тилим тийип калды көрүнөт. Кечиргин айланайын. Бул бизге уят жана бизди жөө жиберем дешиң өзүңү да уят. Кокус башка уруулардын старчылары, элүү башчылары угушпаса,
Баарыбыздын бетибизге уяттын көсү жабылат деп дагы бир далай сөздөрдү айтты Алымбек. Эчтеме эмес. Ит үрөт, эр кечирет. Алымбек, бирок жөө кетпей ат минип кетемин деп эч качан ойлоба. Силердейлер жөө барганын көрсө, биз сыяктуу кордук көргөндөр алкыш айтып кубанаар. Баргыла, деди Каныбек. Алымбектер элдин түрү ырайымсызданып тургандыктан кордук көрсөтүшөбү деп адатынча бакырышып камчы үйрө алышпай коркушту. Акыр заман кайда десе, аттан айрылган жерде турбайбы? Жүргүлө деп Алымбек шарт бурулуп жөнөп калды. Каныбек балам, агыларыңды шерменде кылба. Эптеп үйгө жетип алып кайра берүүгө тай туяк бергин деп Күлбарак ичиндеги карын сыртына чыгара албай, көздөрүн жашылдантып төмөн карады. Салам алейкум, Куке. Илгери 2 сом чыгымды таба албай, кечип коюңуз деп алдыңа ыйлап барганымда, жерден чуксаң да тапкын деп бетимди айра чапканың эсиңдеби? Эми сенин бетиңди мен айра чапсам, тай туйлак менүүдөн аша кечип, жөөле кетейин деп жалынып жүрбө? Деп Эркинбай кумсарып, каны ичине тартып, ыгы келе калса качанкы бир кектерин эсебин алууга ниеттенип, Күлбарактын алдына басып барды. Ыгы келбесе мейли, биз ыраазы, кошуңуздар, деди да эси чыккан тагай бурулуп жөнөп калды. Бул иш Алымбектер үчүн айтып түгөткүсдөй кордук болду. Өмүрүндө жөө басып көрбөгөн майтамандар айылдан узай элек жатып энтигишип, чекелеринин терин этектери менен шыпырып, ичиктерин чечип, ийиндерине салып, бири-бирине ооз ачып сөз айтпай, үчөө майпаңдап карды кечип бара жатышты. О, иш кыйын болуп калды, балдар. Сөзсүз ашырдын кейпиңгебиз. Мына, тиги үчөө бир чынга 100 калпты кошуп апыртып барат. Айдарбек татка менен Сооронбайың миңбашыга ардынат. Кичи алай менен чоң алайдагы мергенчилерди, камчы чабууга кыйын ыктууларды жыйып, кара таандай калың колду күргүчтөп, тетиги тушамадан чыга калганда, кимибиз эмне кылмакпыз деп, алдагандай шундуктарды көзүнө элестетип, карып кабагын чытып, кайгылуу мүнөз менен тунжурады. Олтургандардын көпчүлүгү да ушул сыяктуу коркунучтарды көздөрүнө элестетип олтургандыктан, Карыптын бул сөзүнө кошулгандыгын далилдегендей, астыртадан терең улутунушуп, акырын гана баштарын ийкей төмөн карашты. Айылдагы катын-калач кыз-келиндер күндөгүдөй үйлөрүндө тынчалуу олтура алышкан жок. Алдагандай шундукту күткөн сыяктанышат. Биресе үйгө кирип, биресе тышка чыгып тез тыңшашат. Эч нерсени ачык түшүнө алышпагандай аңкайып, ооздорун ачышат. Эл арасынан туруп үйүн көздөй баскан эркектер болсо, акырын чакырышып, эмне болгонун, дагы кандай шундук болгонун сурашат. Күндө кечкурун суу алганда же отун кийирип, от жакканда бирин-бири куушуп, биринин аркасынан бири чымчылашып, же бири-бирин шылдыңдап күлгөн кыз-келиндер бүгүн жок. Бышка негинде мөндүр каккандай күндөгү күлкүлөрүн алдагандай бир шундук тартып кеткен сыяктуу. Чоңдор эмес, балдар үрпөйүңкү. Жылаңач жабыгына карабай, биринин топусун бири ала качып, айыл арасына чуу салуучу балдар бүгүн жок. Эмне шундук болооруна түшүнө алышпай, боортоккого түшкөн коёндой көздөрүн тостой тушат. Кээси жаанда шыбак түбүндө коргологон торгойдой бүжүрөшүп, аталарынын этегин же энелеринин этегин жамынып, мурдуларын тартууга каруулары келбей, жаактарын түктүйтүп олтурушат. Бардыгыбыз деле кайдан ашыр сыяктуу кылсын. Бирок элебестей бек айымынан ажыраган Каныбектей кылаары сөзсүз. Бечара элебес эмне болду? Сооронбай болуштун уулун чаап койгондугу үчүн 6 үйлүү тууганы менен таланып кетти. Эми кийер кийим, ичер аш таппай тентип жүрөт. Каныбек көрбөгөндү көрүп жүрүп мында олтурса, эми бек айым кайда деп Эркинбай үшкүрүп койду. Олтурган эл мындан башка эчтеме айта алышпады. Өздөрү бата кылып койгондуктан Каныбекке каршы эчтеме дешкен жок. Каныбек менен Чоко дагы эч сөз айткан жок. Уламдан улам заманалары тарып, санаалары санга бөлүнө баштады. Көздөрүнө кар көрүнбөй, кар үстүнө төгүлүп жаткан кан элестеди. Узак олтурушту. Буттары муздап, алдыларынан кардын суугу өтүп жатканын да сезишпеди. Белгилүү бир пикирге келишпегендиктен бирин таштап бири кетишпеди. Тек айсыз караңгыда кара сулуу калың сазга капталышкандай баштарын төмөн салып жымжырт олтурушат. Кудай айланайын. Өзүң оңдо. Ажыдаардын куйругун басып алдыңар. Ажыдаар арбап оп тартса,
Бардығыбыз оозуна кетебиз да деп чоконун байбичеси Ажарды ээрчитип келип элдин четине тура калды. Бөөдө кайгы бөрөгө жетпейт, байбиче. Аянаар жан калды эле. Башка түшкөндү чогуу көрөбүз. Андан көрө дурустап тамак жасачы. Суу көпкөдөн өтүп кетти деп чоко кымтыланып койду. Ай балам ай, шору арылбаган инеңди дагы кандай күнгө жолуктурар экенсиң деп жүрөгү үшүп калган Ажар токтоно албай акырын солкулдап ыйлап жиберди. Баятан бери эчен түрдүү коркунучтуу коопторду көздөрүнө элестетип отурган эл Ажардын ыйлаганын көрүп, муун жүндөрү бошоп жашып кетишти. Өлсөк деле унчукпай чыгымын төлөй бербей деп, бир даарылар кечээки баталышын ант кылгандарына аябай өкүнүп кайгырышты. Капаланбен эке. Кантип эле өмүр бою карышкырдан качып соого камалган кийиктей болуп калалы. Азаптуубуз азапты тартабыз, ажалдуубуз өлөбүз. Ажалсыз азаптарыбыз бир жакшылыкты көрөбүз деп элдин көңүлүн көтөрүүгө аракет кылгандай Каныбек эки жагына олтургандарга карады. Азап менен ажал деген сөздөр олтургандарга түшүнүктүү болсо да, бир жакшылыкты көрөрбүз деген сөз түшүнүксүз болду. Ал жакшылык жыргал кайда? Качан келет? Качан эми жыргайбыз? Деген суроолор, ойлор менен бирге баардыгы Каныбекке карашты. Каныбек эч сөз айткан жок. Айткан менен да кайгырып олтурган эл сөздөрүнө уйбасына көзү жетти. Кандай да болсо элдин көңүлүн ачууну зарыл тапты. Бир баланы жумшап, үйдөн комузун алдырды. Каныбектин 1-2 күй черткенин чоко жолой гана биле турган. Бирок анын акын деп ойлошкон эмес. Кийинки өтө ойчул болуп кеткендиктен элдин баардыгы Каныбекти шайырдыгы жок суз жигиттеше баштаган. Каныбек комуздун кулагын толгой баштаганда олтургандардын бир тобу таңдана баштады. Комуз чертет бекен? Черткен үчүн комуздун кулагын толгоп турат го? Капырайды. Анчалык кыйын черте албаса керек. Күчү деле аздыр. Аз көөнүн керек эмне? Тантыратып, 100 черткиче таамай бирди чертсе болбодубу? Дешип, четте үңкүйүп олтургандар жакындап бери жылып олтурушту. Ыйдында өз күлкүсү бар деген эмеспи? Бир азыраак эрмек болуп берейин деп Каныбек комузга үн кошуп ырдай баштады. Ырда десе кээ ырчы ар санаттан бирди айтат. Жагынып мактап жалпылдап датка болуш бийди айтат. Баланча байым жакшы деп коно түнөп күндү айтат. Аштой болсо жар салуу ырчылардын нускасы, көргөнүн жазбай так айтат. Ырчылардын устаты. Муңдуу жүргөн адамга муң камдуу айткан ыр жакшы. Мусапыр болгон адамга муназалуу чын жакшы. Жыгатчы болгон адамга чыныгы асыл сыр жакшы. Мергенчи болгон адамга өңүтү көп кыр жакшы. Эринбес чебер уздарга даанышман айткан сын жакшы. Кара жемсөө бийлерге өнүмү көп чыр жакшы. О болушка чыгым берем деп шордуулар бутун чор кылды. Бир чыгымды 3 алып ыстарчы бийлер той кылды. Кың деген байкуш шордууга бийлер 9 ой кылды. Кедейлер байга доо кылса, ардайым ат кес кетирди. Болбосо чынын айткыла. Кай кедейди кай жерде, мурадыңар жеткирди. О бирин бири жөк көргөн малай менен бай кандай. Бай чытырап дардактайт, малайды жууруп алгандай. Мактасаң да күнү түнү, малайды эптеп алдоочу, байдан чыга таргандай. Жашын төгүп зарыйлап, малай күнү төкүмгө. Маңдайга Кудай жазгандай деп Каныбек ырдай баштады. Улгайган аялдар элдин четине келди. Жаштары Анарханды тегеректеп, Каныбектин үйүнүн алдына чогула башташты. Мурунку кайгырып олтургандар башка түргө айланды. Алар үчүн Каныбек бир укмуштуу жигит болуп туюлду. Каныбек бир тоурдады. Зуннахунга жана Айдарбек таткага карал болуп барганын, аны менен бирге өзүнүн бир топ арманын ырдады. Бул ыр баардык элдин дал жүрөгүндөгү ыр болуп чыкты. Рахмат Каныбек. Көкөйдү кескен көк талканыңдын дал өзүн айттың. Эми жакшы кыз, жакшы аялдар жөнүндө ырдай аласыңбы? Кана, ырдачы. Жаштардын кулагынын кычуусу кансын. Чалдардын көңүлү өргө чапсын. Мен сага сын бергедей болоюн деп Чоко жылмайып Каныбекке карады. Чоконун сөзүн жактагандай олтургандардын кээси умтулуп, кээси комдонуп, кээси ынтасын койгонсуп Каныбекке карашты. Каныбек комузун күбөлөп турду да: О алтын сары, жес сары, коло сары мис сары. Сырткы түрүн карасаң кошулат төртөө мисалы. Акылман болсоң мисалы, алтынды тапсаң күлөсүң. Алтындай болсо жубайың армансыз өмүр сүрөсүң.
Кокустан сары миз болсо, же коло менен жез болсо, арманың анда арылбайт, корс этер урган кез болсо. О, аксакалдар, курбулар, арзан эмес жар тапмак, акылы жок көөдөктөр ойлобойт муну дардактап. Жаман жакшы деген сөз маңдайга такыр жазылбайт. Издесең кызды сынап ал, сураган менен табылбайт. О, жакшы кыздын мүнөсү жайкыраңдын гүлүндөй, бейли сонун эң жумшак шумдуктардын саңоор жүнүндөй, шумкардын саңоор жүнүндөй, оозунан чыккан сөздөрү аргендин мукам үнүндөй, жарк этип күлүп койгону айдын жарык түнүндөй, жаман кыздын кыялы арыкты туура бургандай, кээ бир сөзүн карасаң көк желкеге ургандай дегенде элдин бир тобу бырс этип күлүп жиберишти. Апи, каран түн, ааламда жогурчу турбайбы? Амурунтан бизге ырдатып бербей эмне жашырып жүрдүң дешип, кыз келиндер Анарханды жаалоодо. Олтургандардын көңүлү көтөрүлө баштады. Жалгыз гана Жолой тейим олтурат. Анын алда кандай ойдо олтурганын байкай койду да: "Каныбек, окмуш көрүнөт го жоке. Анча-мынчаны эске салгандай. А сен кандайсың?" деди чоко. Жолой үн чыккан жок. Акырын гана мышакаттуу улутунуп койду. Чындыгында Жолой кайгыда эле. Каныбек ырынан улам дал ушул учурда анын көз алдында жалдырап жайнап алтын көкүл раушан турган. Айтканыңдан кайтпа, алдыңдан жоо чыкса кайра тартып качпа деген тура. Мына ошол кайра качпа деген күүнү чертип берейин деп, Каныбек комузун кулагын толгоп жатып, төмөн жактан келе жаткан жөө адамды көрө койду. Каныбектин көрсөтүүсү боюнча элдин баардыгы карап калышты. Эски сары тонун эки этегин кайра кыстарып, теремалакайын баса кийип, эмне үчүндүр шашкандай арымын келе таштап келе жаткан жигит айыл арасында аба жаарып турган элди көрө коюп сестине түштү. Бул эмне топтолушкан эл? Тойго. Башка жакшылыктуу ишке чогулган түрлөрү жок.